Бишкектеги Совет жана Чүй көчөлөрүндө жайгашкан аялдамага таксисттер жапыртыруу алганын айткан көрүүчүбүз видео менен бөлүшкөн. Ал бул көрүнүштү туура эмес деп эсептейт. Советский Чүй остановкасы. Таксилер турат могу жерде. Бул жер остановка мейли таксопарк болуп калган бул жер. Таксилер турат. Остановкада маршрутка токтогонго месте жок. Маршруткалар жолдун ортосунда турат. Элүүнү берүүсүнө Кара Балташ шаарынын Чолок Арык айылынын тургуну Алиева Жамал аттуу тургун кайрылды. 18 август күнү түндөсү саат 11-12-лерде менин абышкам Алиев Маратты өлтүрүп кетишкен. Искендер Бегалиев, Айтеков, Акжол. Жабырлануучулардын айтымында Алиев Маратты өлтүргөн өзүнүн күйөө баласы 1969-жылы туулган Бегалиев Искендер дешет. Себеп дегенде ал буга чейин Баңгизат менен 2 жолу темир тор артында кармалып чыкканын айтышат. Эми андан бери 20-биринчи процесс 20 сентябрда болгон. Андан кийин 30 сентябрда болду. Улам эле ар бир 10 күн сайын процессти узартып атат, бирок бир жолу да сот болгон жок. Мен ушул жака Үмүт телеканалына акыйкатты издеп келгем. Чындыкты айткан эч ким жок. Бир күнү адвокаты келбейт, бир күнү соту келбейт, бир күнү күбөсү келбейт. Эч кандай акыйкатты тапкан жокпуз. Кырсык учурунда үйгө 2 адам киргендиктен учурда экөө тең абакта. Алардын бири Айтбеков Акжол буга чейин эч кандай терс жолдорго барган эмес дейт жакындары. Аны күчтө Бегалиев Искендер аттуу шектүү коркутуп, сабап мойнуна алдыртып, ошол кырсык күнү өзү менен кошо чогуу иштейбиз деп алдап, маркум болгон адамдын үйүнө ээрчитип барат. Баарынан күйдүргөнү окуя болгонуна 5 ай болсо дагы сот отурумунун такыр боло электиги. Бул жерде дагы паракорчулук гүлдөп жатканын айтышат. Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Көгарт өрөөнүнүн жашоочулары справка алуу үчүн узакка созулган кезекти айтып келишет. Видео менен көрүүчүбүз бөлүшкөн. Ал жакта 2 гана жумушчу болгондугуна байланыштуу кезектер созулуп жаткандыгын айтат. Мынакей, Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Көгарт өрөөнүнөн тартып жатам видеонучу. Ушул жерге справкага келдик элек, эмеге Октябрьская айылыначы. Саат деген 11 болуп атат. Очередь 11ге чейин болуп, эртеменден бери 2 адам кирди. 2 адам кирип ушунун жарымы саат 6да келиптир. Саат 7де келгендер да бар экен. Ичинде 2 адам иштеп атат. Аябай жай иштеп атышат. Кызыл Кыя шаарында ысык суунун түтүгү жарылып, бир нече күндөн бери суу жерге агып жатат. Бул тууралуу шаар тургундары билдирип, видео менен бөлүшүшкөн. Маалыматка караганда, суу шаардын номер 1 Кичи районунда мамлекеттик нотариус кызматынын жанында агууда. Ага эч ким көңүл бурбай жатат. Жашоочулар сууну текке кетирбей, шаардын айланасындагы ысык суу агуучу түтүктөрдү көзөмөлдөсө жакшы болмоктугун айтышат. Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн элүүнү берүүсүнө WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Элүүнү сиздер үчүн иштейт.